Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз мекен таануу сабагында кайрадан жолугушуп жатабыз. Сабакты баштаардын алдында маанайыбызды көтөрүп, жаныбарлар дүйнөсүнө саякаттап келели. Маанайыбыз көтөрүлдүбү? Карагылачы балдар. Жаратылыш дүйнөсү кандай кооз, ар түркүн, кандай гана керемет. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы жаратылышты сактайбыз. Кызыл китеп. Балдар, силер бүгүнкү сабакта Кыргызстандын тоо токой жаныбарлары менен таанышасыңар. Сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрү жана кызыл китеп жөнүндө маалымат аласыңар. Эске сактоо жөндөмдүүлүгүңөр, логикалык ойлооңор, таанып билүү, билгичтигиңер калыптанат. Жаратылышты коргоого, тоо токойдогу жаныбарларга камкор жана аяр мамиле жасоого тарбияланасыңар. Кыргызстанда жоголуп бара жаткан жаныбарлардын саны жылдан жылга азайып бара жатат. Бул маселеге жаш муундар азыр көңүл бурбасак, келечекте бул жаныбарлар такыр эле жоголуп, айлана чөйрөнүн бузулушуна алып келет. Азыр биздин өлкөдө жоголуп бара жаткан жаныбарлар мыйзам түрүндө корголот. Бул жаныбарлар кызыл китепке киргизилип, аңчылыкка тыюу салынат. Демек, айлана чөйрөнү коргоодо кызыл китептин мааниси абдан зор. Кызыл китепке кирген жаныбарлар, курт-кумурскалар жана өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрүнө биздин бардык жарандарыбыз сактоого милдеттүү. Кызыл китеп мына ушундайча жаралган. Бул кызыл китептин биринчи басылмадан чыгышы 1985 жылы, ал эми экинчи жолку басылышы 2007 жылы басылып чыккан. Ага миңдеген жылдарда пайда болуп, адамдын күнөөсү менен жок болуп кетүү коркунучунда турган жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Китептин тышы кызыл түстө. Бул китептин кызыл түстө болушу да кокусунан эмес, кызыл түс бул коркунучтун кабарчысы. Кызыл китеп бул кырсыктын белгиси эле эмес, жок болуу коркунучундагы сейрек түрлөрдү сактоо боюнча иш-аракеттердин программасы. Кызыл китепке киргизилген түрлөрдү сактоо жоопкерчилиги эң биринчи кезекте алар байырлаган аймактагы мамлекетке жүктөлөт. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн, козу-карындардын 200дөн ашык түрү киргизилген. Алар мамлекеттин өзгөчө коргоосунда турат. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген өсүмдүктөр жана кумурскалар менен таанышабыз. Махаон көпөлөгү, Аполлон көпөлөгү, Семенов көк карагайы, мамыры, Корольков көк шимүүрү, шафран гүлү, грейк мандалагы, анан айгүл гүлү.
Эми балдар, келгиле, азыр Айгүл гүлү менен кененирээк таанышып алалы. Гүлдүн илимий аталышы Эдуард Чаар гүлү. Бийиктиги 1 метрге чейин жетет. Айгүл апрелде гүлдөйт, ошондуктан жыл сайын ушул айда Баткен облусунда гүл майрамы белгиленет. Айгүл уругу жерге түшкөндөн 7 жылдан кийин гана өнүп чыгат. Дагы 7 жылдан кийин алгачкы гүлүн ачат. Жыл сайын бирден ачык сары кызыл түстөгү богок кошуп турат. Ошондуктан гүлгө канча жыл болгонун оңой эле эсептесе болот. Андан сырткары бул кооз гүл элдик медицинада кеңири колдонулат. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген жаныбарлар жана сойлоочулар: бугу, аркар, кызыл карышкыр, суусар, күрөң аю, сүлөөсүн, Орто Азия ташбакасы, варан жана дагы мындан башка көптөгөн жаныбарлар жана сойлоочулар киргизилген. Эми булардын ичинен кээ бирөөлөрүнө токтоло кетейин. Бугу. Кыргыздар байыртадан эле бугуну ыйык тутуп келишкен. Уламышка ылайык кыргыз уурларынын бири бугудан келип чыккан. Бүгүнкү күндө нарын мамлекеттик коруугу Кыргызстандагы бугулар жүргөн жападан жалгыз жери. Учурда алардын саны 150-180 башка жетет. Аркар. Аркар Борбордук Азияда кездешкен ача туяктуу жаныбар. Ал эл аралык кызыл китепке киргизилип, аялуу жаныбар болуп саналат. Эксперттердин айтымында аркарларга болгон аңчылык алардын санын кескин азайтып жиберишкен. Андан кийин сүлөөсүнгө токтоло кетсек. Сүлөөсүн Кыргызстандын бардык тоолорунда деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте кездешет. Жаныбарлар 1986 жылы кызыл китепке киргизилип, ошондон бери ага аңчылык кылууга тыюу салынган. Күрөң аю. Күрөң аю негизинен бийик тоолорду ээлейт жана Кыргызстандын бүткүл аймагында кездешет. Кыргызстан боюнча күрөң аюнун саны канча экени белгисиз. Күрөң аюнун саны аз болгондуктан 1986 жылы кызыл китепке киргизилген. Тоо эчки ача туяктуу тукумуна кирет. Текеси ири, мүйүзү чоң, эгинде сакалы бар. Алар аскалуу бийик тоолордо үйүрү менен жашайт. Аска жарларга оңой чыгат, шамдагай. Жайында тоонун чокусуна чыгып, кышкысын төмөнүрөөк түшөт. Ак илбирс кызыл китепке кирген жырткыч. Алардын саны дүйнө жүзү боюнча 7000ге чамалайт. Кыргызстанда 200-300гө жакын бар дешет окумуштуулар. Ак илбирстер байырлаган аска зоолор 6000 метрге чейинки бийиктикти түзөт. Ак илбирстер өтө ыкчам, секирик жасай алганы менен айырмаланат. Борбордук Азиянын тоолорунда жана Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында кездешет. Азыркы учурда илбирстердин саны абдан азайып, алар жоголуу коркунучунун алдында турат. Кыргызстан илбирстер көп жашаган өлкөлөрдүн катарына кирет. Балдар, жаныбарлардын дүйнөсүндөгү кызыктардан билгиңер келеби? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызга бир аз тыныгуу жасап алалы. Жыландар 3 жыл катары менен тамак жебей уктай алышат. Страустун жумурткасынын салмагы 1,5 килограмм түзүп, жана аны бышырганга 40 мүнөттөй убакыт кетет экен. Ал эми бир жумурткадан болсо 11 адамга омлет жасоого болот экен. Крокодилдер тереңирээк сүзүш үчүн таш жутушат экен. Дүйнөдөгү бардык жаныбарлардын ичинен акыранын жүрөгү эң чоң жана кан басымы эң жогору. Анын тилинин узундугу 45 сантиметрге жетет. Аарылар 1 килограмм бал чогултуу үчүн 2000дей гүлгө конуп чыгышат экен. Дельфиндер бир көзү ачык укташат. Дүйнөдөгү 4 тизеси бар жалгыз жаныбар бул пийл экен. Үнүлдүн 25 миңдей тиши бар. Эми балдар,
Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген канаттуулар менен таанышабыз. Ак чардак, үкү, турна, таз жору, кыргоол, каракунас, тоодак, күйкө. Эми булардын дагы айрымдарына токтолуп кетейин. Үкү сейрек кездешкен жана көп кыймылдабаган канаттуу болуп саналат. Кыргызстандын тоолуу аймактарынан тышкаркы бардык жеринде кездешет. Кызыл китепке киргизилген бул канаттуунун азырынча так саны аныктала элек. Андан кийин таз жору. Анын тоо өзөндөр менен бирге деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан Каракол аймагынан кездешет. Көңүл ачуу үчүн таз жоруга болгон аңчылык канаттуунун санынын азайышына бирден бир себеби. Азырынча так саны белгисиз. Андан кийин балдар турнага токтололу. Узун шыйрак куштардын бир түркүмүнө кирет. Бул турналардын көп түрү бар. Булар акылдуу, канаттуу болуп эсептелинет. Тобу менен учушат. Уктап жатканда бирөөсүн кайтаруучу кылып дайындашат. Ысык жактардан учуп келгенде алгач чалгынчысын астына жиберишип, качан гана коопсуз деген белгини бергенде гана жерге конушат. Аккуу кас сымалдар түркүмүнүн өрдөктөр тукумундагы түрү. Узундугу 150 сантиметрге чейин. Мойнунун узундугу денесинин узундугуна барабар. Чумкушпайт. Суу түбүндөгү жемине жете турган суусу тайыз жерлерди байырлайт. Экиден жупташып көп жыл бою жашашат. Аларга аңчылык кылууга тыюу салынган. Суроолорго жооп беребиз. Кызыл китеп дегенди силер кандай түшүнөсүңөр? Кызыл китеп бул сейрек кездешүүчү жана жоголуу коркунучундагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн тизмеси. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген дагы башка кандай жаныбарларды, канаттууларды, өсүмдүктөрдү билесиңер? Бүгүнкү биздин сабагыбызда маалымат алгандан тышкары дагы көптөгөн түрлөрүн билет экенбиз. Мисалы, бөдөнө, булбул, каз, каракур, кекилик, чүткөр, жейрен, суур, мандалак, жапайы пион жана башкалар. Жоголуп бара жаткан жаныбарлар жана да аз кездешкен канаттуулар. Жаратылыш дүйнөсү кайталангыс, жыландар жана жырткыч хайванаттар. Ал түгүл сейрек калган гүлдөр, чөптөр корголот дайым кызыл китеп менен. Бул болсо коңгуроону кагып турат. Жаратылыш дүйнөсү кооптуу деген ырсаптары менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырып алабыз. Төмөнкү сүрөттөгү кроссвордту толтуруп келебиз. Бул бүгүнкү биздин темага байланышкан. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аяктады. Ар бир коштошуунун аркасында сөзсүз жолугушуу бар. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.